Рахмат Тастанбек Артысбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Менин биринчи көтөрөйүн деген маселем Базар Коргон районуна караштуу Сейдугум айыл өкмөтүндө Хаджирабад деген айыл бар. Бул жерде 2018 жылы акча бөлүнүп, бала бакча башталган болчу. Тилекке каршы ошол мезгилдеги областтык жетекчилердин туура эмес иш кылганынанбы же башка негизденби ошол бөлүнгөн акча иштетилбей кайра республиканын бюджетке алып кеткен. Ошол тендерди утуп алган фирма бетонун куюп иштерди жасап 18 жылдагы, былтыр 19 жылдагы эч бир тыйын бөлүнбөстөн бүгүн бетону куюлган бойдон турат. Маселе чечилген жок. Эмне үчүн 19 жыл акча бөлүнбөдү? Буну да териштирип, Алмазбек Акунжанович, быйылкы 20 жылга киргизип, мына эл күтүп жатат, ошол маселени башташ керек. Сиз ушуну контролго алып койсоңуз. Урматтуу Тастанбек Артысбекович, бир протоколдук тапшырма берип, эмне үчүн 18 жыл ушул акча бөлүнүп иштетилбей калган? Ошол жердеги тендерден уткан фирма бетонун куюп 1,5 миллионбу, 2,5 миллион сом расход кылып бүгүн чуркап жүрүшөт экен. Шуну бир тактап берсеңиз. Экинчи маселе, Алмазбек Акунжанович, көңүл буруп койсоңуз, бизде мына коронавирус, башка маселелер боюнча айтып атат. Ошондой оор мезгил бул суу боюнча келиши мүмкүн. Биз жанагы суу аз келе турган циклга келип атабыз. Муну баарыбыз айтып атабыз. Тилекке каршы маселелер каралбай жатат. Мен Айтмамат Кошевичке да айттым эле. Айтсам, горсвет бизге баш ийбейт, ал мэрге баш ийет дейт. Мына Бишкекте 6 март күнү 5:30 Лагвиненко көчөсүндө бүт свет кийип турду. 10 март күнү 7-ге 15 мүнөт калганда бардык жерде Бишкекте свет күйүп турду. 7-ден 15 мүнөт өткөндө гана караңгыга жакындады. Бул жарым саат күйгөн свет не деген сууну кетирип атат. Биз ошо маловодье циклына келип аткан мезгилде шаардын бүт баары ошондой расход суу келип турса, кылып турса, биз суу аз мезгилде кандай кылабыз? Сууну биз каяктан алабыз? Биз башка жактан буруп ала албайбыз. Кийин анан верный отключениеде башталганда элдерден нааразычылык болот. Ошонун алдын алыш үчүн бүгүн тартипке чакырыңыз горсветтин башчысын. Эгер ал баш ийбесе, аны алмаштырыш керек. Мындай болбойт. Бул элдин кызыкчылыгы. 1 сааттан эрте күйгүзүп турса, тартип жоктон болбойт.